Өз алдынча дары ичүүнүн 3 зыянын мен сиздерге ушул видеода айтып берем. Видеону аягына чейин көрүп, бул видеого лайк басып, башкалар менен сөз түрдө бөлүшүп кетиңиз. Биринчиден, өз алдынча дары ичкенде сиздер туура эмес дозада ичесиздер. Мындай дозада дарыларды кабыл алуу организм үчүн өтө кооптуу. Жөн гана химиялык нагрузка берилет организмге. Экинчиден, так диагноз коюлбай туруп жөн эле симптомдорго карата дары ичүү тескерисинче ооруну күчөтөт, ооруну кетирбейт. Убактылуу баскандай сезимдерди жаратат дагы, андан кийин оору мурункуга караганда дагы күчөп кетет. Үчүнчүдөн, жөн эле турган жериңиздерден өз бооруңуздарды, бөйрөгүңүздөрдү, иче карындарыңыздарды, нерв системаңыздарды деги койчу организмди өз колуңуздар менен талкалайсыздар. Ошондуктан эч качан дары ичүүдө өз алдынча дары ичпеңиз. Жөнөкөй дары болобу, парастамол болобу, ибупрофен болобу, витамин болобу, деги койчу кандай гана препарат болбосун, өз алдыңызча эч качан ичпеңиз. Бул сиздин ден соолукту сактоонун биринчи эң маанилүү нерсеси. Эгерде ден соолугум сак болсун десеңиз, сөзсүз түрдө профессионал адис менен кеңешип, кылдат көзөмөл кылып, так диагноз койдуруп, дарынын канчалык деңгээлде же витаминдин канчалык деңгээлде керектигин аныктатып, андан кийин гана кабыл алсаңыз, бул сиздин организмиңиз үчүн жакшы болуп эсептелет. Эгерде дарылар боюнча түрдүү суроолоруңуз болсо, ичип жаткан дарыларыңызда кандайдыр бир күмөндөрүңүз болсо, анда комментарийге доктор деп жазып кетиңиз.